Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн бизде алгебра сабагы. Тема: каалаган бурчтун синусу, косинусу, тангенси жана котангенси. Аралыктан окуудагы алтын эреже. Үйдө болуу, санитардык гигиеналык эрежелерди сактоо, убакытты туура бөлүштүрүү, сабактарды көрүү, түшүнүү, тапшырманы аткаруу, суроолорду берүүдөн тартынбоо, көзгө көнүгүүлөрдү жасаганды унутпагыла. Сабактын жүрүшү. Өтүлгөн тема боюнча шилтемеге кирип, тестке жооп берип койгула. Шилтеменин төмөнкүдөй кылып терип алып, анан ача аласыңар. Ссылканы телефонго жазып алып, анан иштегиле. Андан кийин презентацияны окуп чыгасыңар. Түшүнбөй калсаңар, алгебра китебин ачып, толук теманы окуп чыккыла, мисалдарды карагыла. Тапшырма акыркы слайдта берилген. Кунт коюп окугула. Жөнөкөй суроолорго жоопту презентациядан же китептен табасыңар. Алар суроолор аныктама боюнча терминдер жана формулалар. Ден соолугуңарга кам көрүп, көзгө гимнастика жасаганды унутпагыла. Көпкө баарыбыз телефон жана компьютерде отурабыз. Бүгүнкү сабактын максаты: каалаган бурчтун синусун, косинусун, тангенсин жана котангенсин аныктаганды үйрөнөсүңөр. Баштапкы радиус жана кыймылдагы радиустар менен таанышасыңар. Тригонометриялык функциялардын тик бурчтуу координаталар системасында аныкталышын көрөсүңөр. Бурчтардын берилген градустук чембирликтери боюнча кайсы чейректе жата тургандыгын аныктоого көнүгөсүңөр. Биз координаталык тегиздикте бирдик айлананы алабыз. Төмөнкүдөй мынакей координаталык x, y огу радиус 1-ге барабар болгондуктан биз муну бирдик айлана деп коебуз. О, А радиусу. Муну биз баштапкы радиус деп атайбыз. Ал эми О, Б радиусун кыймылдагы радиус деп айтабыз. Анткени карагыла, О, Аны бурганда оңду карай биз О, Б радиусун алдык. Ал бурчту пайда кылды мына бул жерде, альфа бурчун. Андан кийин андан дагы бурсак, анда биз дагы бир бурчту алдык, мынакей альфа деген. Дагы бурсак биз кыймылдагы радиусту, мына мындан буга баштап дагы бир бурчту алдык. О, А, О, Б радиустары дайыма альфа бурчун түзүшөт. Бул жерде тар бурчту түздү. Бул жерде 90 градустан чоң болгон кең бурчту түздү. Бул жакта дагы О, Адан баштасак, бул жакта дагы кең бурчту түздү. Эми карайлы. Эгерде биздин түзүлгөн бурчубуз альфа болсо, анда ушул альфа бурчунун синусу деп бул жерде карайбыз. Б чекитинин ординатасынын радиуска болгон катышын айтабыз. Мына y-тын радиуска болгон катышы. О, Б'нын узундугу R радиуска барабар. Б чекитинин абсциссасынын радиуска болгон катышын косинус деп белгилеп алат экенбиз. Косинус альфа барабар Б чекитинин айланада жаткан абсциссасынын радиуска болгон катышы. Андан кийин Б чекитинин карайлы ординатасынын абсциссага болгон катышын тангенс альфа деп белгилеп алабыз. Альфа бурчунда туура келүүчү Б чекитинин абсциссасынын ординатага болгон катышын биз котангенс деп алабыз. Андан ары муну биринчи формула деп белгилеп алалы. Муну экинчи формула деп белгилеп алалы, косинус альфаны. Тангенс альфаны үчүнчү формула деп белгилеп алалы. Котангенс альфаны төртүнчү формула деп белгилеп алалы. Эми балдар карайлы. Аныктамалар.
Ушул биз жазган формулалардын аныктамалары. О чекитинин айланасында альфа бурчуна бурганда ОА баштапкы радиус ОБ радиусуна өтсүн. Анда Б чекитинин Y координатасынын R радиуска болгон катышы альфа бурчунун синусу деп аталат дагы төмөндөгүдөй белгиленет. Биз кайталап атабыз, мына синус альфа барабар Y радиуска болгон катышы. Б чекитинин X абсцисасынын радиуска болгон катышы альфа бурчунун косинусу деп аталат дагы төмөндөгүдөй белгиленет. Бул формуласы, экинчи формула. Б чекитинин Y координатасынын X абсцисасына болгон катышын биз альфа бурчунун тангенси деп атайбыз дагы төмөндөгүдөй белгилейбиз. Бул үчүнчү формула. Б чекитинин абсцисасынын Y координатасына болгон катышы альфа бурчунун котангенси деп аталат дагы төмөндөгүдөй жазылат. Белгилениши котангенс, окулганда котангенс деп окулат. Эми бул жерде карайлы. Мынакей биз бул жерде айткан аныктамаларды кайрадан көрүп атабыз. Бул жерде карасаңар, баштапкы радиустагы айлананын борборунда жаткан борборунун координаталары 0,0, А чекитинин координатасы 1,0, а Б чекитиники X жана Y-га барабар. Төмөндөгү катыштар ординатанын радиуска болгон катышы, абсциссанын радиуска болгон катышы, абсциссанын ординатага болгон катышы, ординатанын абсциссага болгон катыштарды биз альфа бурчу үчүн турактуу болот экен. Төмөндөгү катыштар. Алар радиустун узундугунан эмес, альфа бурчунун чоңдугунан көз каранды болот. Альфа бурчу чоңоюп атабы же кичирейип атабы. Синус альфа, косинус альфа, тангенс альфа, котангенс альфаларды биз альфа бурчуна көз каранды болгон тригонометриялык функциялар деп айтабыз. Тригонометриялык функцияларды сандан көз каранды болгон функциялар деп да аташат. Төмөндөгүдөй жазылат: Y барабар синус X жана Y барабар косинус X, Y барабар тангенс X, Y барабар котангенс X деп жазсак болот. Эгерде бул функцияны катары караганда эки Y барабар синус жана косинус X функцияларын карай турган болсок, анда булардын аныкталуу области бардык чыныгы сандардын көптүгү бүткүл саноого болот. X огу. Ал эми маанилеринин области -1ден +1ге чейин болот. Анткени биз аларды бирдик айланада карап атабыз, радиусу 1ге барабар болгон. Эми карап көрөлү бул жерде. Көнүгүү чоңдугу 40 градус болгон бурч кайсы чейректе жата тургандыгын аныктагыла дейт. Карайлы бул жерде. Мынакей биз өткөн сабакта силерге мен мындай айланада жаткан градустук маанилерди бергем да, анан балдар сурап аткан 40 градус жок экен деп. Балдар карагыла. Айлананын чоңдугу өзү 360 градуска барабар. Бул жерде айрым маанилери гана берилген. Мына 0дон 30 градуска чейин, анан 45 градуска чейин. Биз издеп аткан 40 градустук бурч мынакей 30 менен 45-тин ортосунда. Мынакей биз силер аны эгерде айлананы майдалап 360га бөлүп чыксаңар, ар бирөө 1 градус, 2 градус деп кете берет. А биз бул жерде айрым гана маанилерди көрсөткөнбүз. Демек, биз билебиз координаталык тегиздик же болбосо Декарттык координаталар системасы тегиздикти 4 бөлүккө бөлөт. Ал бөлүктөрдү биз чейректер деп айтып коебуз. Бул биринчи чейрек, экинчи чейрек, үчүнчү чейрек, төртүнчү чейрек. Карайлы, 40 градуска барабар болгон чоңдугу бурч кайсы чейректе жайгашкан экен? Биринчи чейректе жайгашкан. Экинчи, -30 градустук бурч кайсы чейректе жайгашкан дейт. Биз мурунку сабакта айтып өткөнбүз. Эгерде шооланы сааттын жебесине карама-каршы багытта айландырсак, бул жерде биз жалаң оң бурчтарды көрүп атабыз. Анда биз оң бурчтарды алабыз. Ал эми шооланы сааттын жебесинин багыты боюнча айландырсак, анда биз терс бурчтарды алабыз. Мына -30 градус деп турат. Демек, 30 градустук бурч кайсы чейректе жайгашкан экен? 4-чейректе